Assalamu alaikum, sүйүктүү окуучулар. Кайрадан эле видео сабакта жолугушуудабыз. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы араб тили сабагы 9-класстар үчүн мугалим Бакирова Гүлшан. يا طلاب الأحباء، نتعلم في هذا درسنا العدد санатооч. Биз бүгүнкү сабагыбызда урматтуу окуучулар санатооч темасын өтөбүз. Ал үчүн биз экиге бөлүп карайбыз. 1 жана 2 сандарынын зат атооч менен келиши, 3 жана 10 сандарынын 3дөн 10го чейинки сандардын зат атооч менен келиши. Урматтуу окуучулар, араб тилинде 1 жана 2 сандары башка бир эреже менен, ал эми 3дөн 10го чейинки сандар башка бир эрежелери менен зат атооч менен келет. 1 жана 2 сандарынын зат атооч менен келишин карап көрөлү, урматтуу окуучулар. Алгач саналып жаткан зат атооч келет, андан кийин сан келет. Музаккар жана муаннас бири-бирине уйкаш келет. Урматтуу окуучулар, биз айтканбыз, араб тилинде сөздөр музаккар же муаннас болот деп айтканбыз. Ал экөөнү бири-биринен айырмалаш үчүн муаннас сөздөрдүн көпчүлүгүндө акыркы тамгасы тегерек та болот деп айтканбыз. Мисалдарды карап көрөлү. Китабун вахидун. Бир китеп. Бул жерде китабун муаннас сөз, музаккар сөз болгондуктан вахидун дагы музаккар болуп жатат. Китабани итhnani. Бул жерде эгер көңүл буруп караган болсоңор, китабун дегендеги ба тамгасына ани мүчөсү колдонулган. Бул ани итhnani эки деген мүчөнү билдирген ани мүчөсү болуп эсептелет. Эки китеп. Эгерде мисал айталы нафизатун деген сөз муаннас, эгерде муаннас бир сөз келсе, саны дагы муаннас болот. Мисалы нафизатани нафизатун вахидатун бир айнек, нафизатани итhnатани эки айнек. Демек, муаннастык таасы келген учурда эки деген сөзгө дагы та кошулуп калат. Эми булардын мисалдарын карап көрөлү. Мактабатун вахидатун. Бул жерде мактабатун сөзү муаннас болгондуктан вахидатун деп сан дагы муаннас келди. Мактабатани итhnатани. Эки стол. Мактабатани деген жердеги та тамгасы бул жердеги муаннастык таасы жана итhnатани дегенге дагы келип калган. Курсийюн вахидун. Курсийюн деген сөз бул жерде тегерек таасы болбогондуктан музаккар сөз. Ошондуктан саны дагы бул жерде музаккар болуп келген. Курсийюн вахидун бир отургуч. Курсияни итhnani эки отургуч. Сабуратун вахидатун. Бул жерде муаннастык таасы келгендиктен сан дагы муаннас болуп калган. Сабуратани итhnатани эки доска. Урматтуу окуучулар, дагы бир нерсени силерге эскертип кетейин. 1 жана 2 сандары менен келген зат атоочторду биз сандар менен кошо үйрөндүк. Бирок мисалы жөнөкөйдө мактабатун деп жөн эле мактабатун деп санын айтпай койсок, бир стол экенин билебиз. Ал эми мактабатани деп айтып койсок, эки стол экенин билебиз. Буларда сандын бар болушу жөн гана толуктап, сүйлөмдү толуктап туруу үчүн келет. Ошондуктан мактабатун вахидатун деген жерде вахидатун же болбосо мактабатани
иснатани деген жерде иснатани деген сөздү жазбай койсок дагы, айтпай койсок дагы болот. Эми урматтуу окуучулар, 3-төн 10го чейинки сандардын зат атооч менен келишин карап көрөлү. Алгач сан келет. Андан кийин саналып жаткан зат атооч. Биз буга чейин 1 жана 2 сандарын өткөндө алгач зат атооч, андан кийин сан келет деп айтканбыз. Ал эми 3-төн 10го чейинки сандар тескерисинче алгач сан жазылат, андан кийин зат атооч жазылат. Зат атооч зат атооч сөздүн көптүк түрү колдонулат. Себеби 3 жана андан көп дегенде биз көптүк түрдү эстейбиз. Сан менен саналган нерсе, сан жана саналган нерсе, тактап айтканда зат атооч, музаккар жана муаннас боюнча бири-бирине тескери келет. Мисалы, саласату туллабин, 3 окуучу бала. Саласу талибатин, 3 окуучу кыз. Бул жерде туллабун деген сөз талибун деген сөздүн көптүк түрү болгондуктан талибун музаккар сөз, ал эми бул жердеги сан муаннас. Биз айттык, 3 жана 10го чейинки сандарда саналган нерсе менен сан экөө музаккар жана муаннас боюнча бири-бирине терс келет. Эгерде саналган нерсе музаккар болсо, сан муаннас болот. Ал эми саналган нерсе муаннас болсо, ал эми сан музаккар болуп калат. Талибатун сөзү, талибатун бир окуучу кыз деген сөздүн көптүк түрү. Талибатун дегенде акыркы таасы тегерек таа болгондуктан муаннас сөз жана анын саны музаккар. Түшүнүктүү болдубу, урматтуу окуучулар? Демек, 3-төн 10го чейинки сандар сан музаккар болсо, саналган муаннас болот. Сан муаннас болсо, саналган нерсе музаккар болуп калат. Булардын дагы өрнөктөрүн карап көрөлү. Сан атооч муаннас, ал эми зат атооч музаккар болгон учурлар. Демек, сан атооч муаннас, бул жердеги сан муаннас, ал эми зат атооч же болбосо саналган нерсе музаккар болгон учурларды карап көрөбүз. Арбаату акламин. Бул жерде акламин сөзү 4 калем мааниси. Аклам сөзү каламун сөзүнүн көптүк түрү. Ал эми каламун деген сөз музаккар болгондуктан анын саны муаннас болуп жатат. Хамсату дафатир, 5 дептер. Дафатир сөзү дафтарун деген сөздүн көптүк түрү жана дафтарун бул музаккар сөз болгондуктан анын саны муаннас болуп жатат. Ситтату атибба, 6 врач. Атибба врачтар деген сөз жана табибун сөзүнүн көптүк түрү. Табибун сөзү музаккар болгондуктан анын саны муаннас болуп жатат. Ситтату акыркы тамгасы тегерек та. Сабату буютин, 7 үй. Буют сөзү байтун сөзүнүн көптүк түрү жана музаккар, ал эми саны муаннас. Саманияту ашхурин, 8 ай. Ашхур шахрун деген сөздүн көптүк түрү жана музаккар болгондуктан анын саны муаннас болуп жатат. Тисату мафатих, 9 ачкыч. Мафатих сөзү мифтахун сөзүнүн көптүк түрү жана музаккар болгондуктан
сан бул жерде муаннас болуп калды. Демек, эгерде саналган нерсе музаккар болгон учурда сандары муаннас болуп калат. Эми дагы деле ошол 3-төн 10го чейинки сандардын мисалдары: сан атоочу музаккар, зат атооч муаннас. Эми өткөнкү өрнөктөрдүн тескериси. Тис'у сайяратин, 9 машина. Бул жерде сайярат сөзү сайяратун деген сөздүн көптүк түрү болгондуктан сайяратун муаннас, ал эми саны музаккар болуп калды. Көрдүңөрбү? Тис'атун эмес бул жерде, тис'у болуп калды. Тис'у сайяратин. Самани навафизу, 8 айнек. Бул жерде навафиз сөзү музаккар сыяктуу көрүнгөнү менен, бирок мунун жекелик түрү нафизатун. Жекелик түрүнө карайбыз. Жекелик түрү эгерде муаннас болсо, анын саны музаккар болуп эсептелет. Саб'у хакаибу, 7 сумка. Бул жерде хакаиб сөзү хакибатун сөзүнүн көптүк түрү жана хакибатун болгон сөз муаннас болгондуктан саб'у музаккар болуп калган. Демек, саналган нерсе муаннас, сан музаккар. Ситту хавафил, 6 автобус. Хавафил сөзү хафилатун деген сөздүн көптүк түрү жана хафилатун болгондуктан муаннас, ал эми саны музаккар. Ситту, ситтату эмес, ситту болуп жатат. Себеби саналган нерсе муаннас, сан музаккар болуп жатат бул жерде. Хамсу сабуратин. Сабурат сөзү сабуратун деген сөздүн көптүк түрү жана сабуратун бул муаннас сөз болгондуктан анын саны музаккар болуп калган. Демек, урматтуу окуучулар, биз бул сабагыбызда сандар менен зат атооштун бирге келишин карап көрдүк. Ал эми 1 менен 2 сандарында музаккар жана муаннас бири-бирине уюкаш келет. Ал эми 3-төн 10го чейинки сандарда сан музаккар болсо, саналган муаннас, сан муаннас болсо, саналган музаккар болуп, экөө бири-бирине тескери келет дедик. Жана 3-төн 10го чейинки сандарда саналган нерсенин көптүк түрү айтылат. Демек, биз зат атоочтордун көптүк түрүн билсек гана бул сандар менен айта алат экенбиз. في النهاية وصلنا إلى واجب المنزلي. Сабагыбызды бышыктап алыш үчүн мен силерге бир кичинекей тапшырма берейин. Бул жерде сөздөр турат. Мистаратун, сызгыч, мистаратун, сызгычтар. Китабун, бир китеп, күтүбүн, китептер. Мударрисун, агай, мударрисуна, агайлар. Мударрисатун, эжеке, мударрисатун, эжекелер. Дарражатун, велосипед, дарражатун, велосипедтер. Бул жерден силер сандар менен кошо жазып бергиле 5 сүйлөм жазсаңар болот. Мисалы, мистаратун вахидатун десеңер дагы болот. Же болбосо анын ордуна хамсу мистаратин деп койсоңор дагы болот. 5 сызгыч деген сыяктуу 5 сүйлөм жазасыңар ушул жерден. Каалаган сөзүңөрдү алып 1 менен 2-ни жазсаңар болот. Мисалы, китабани, иснани десеңер 2 китеп деген болот. Же болбосо анын ордуна саласату күтүбүн деп койсоңор болот. Жана ошол эрежелерге баш ийип
Бул жерден 5 сөздү тандап, 5 сүйлөм түзүп жазып келесиңер. الآن انتهى درسنا. إلى اللقاء. مع السلامة.